Assalamu alaikum, Gutman geç barыңыздарга. Урматтуу туугандар. Кудайга чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Туугандар, биз мынакей Ордолу Ош шаарында башкы дарбазасы арка. Туугандар, биз буйруса Ош шаарында мына башкы дарбазадан азыр өтүп мынакей Жалал-Абадтан кайра эле бир портер момундай болгон такталарды жүктөп алып келип калдык туугандар Ош шаарына. Шаардын так ортосу менен кирип келатабыз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Кече күнү Жалал-Абадтан Ошко салып аткан муктаждар турак жай комплексине биз бир 12 кубадай такта алып келдик элек, бирок ал такталарыбыз бир аз жетпей, стропила азыр. Чорный такта бир аз, анан кары, андан сырткары 2 темир. Урматтуу туугандар, мына ошентип буйруса бир 23 000 сомдук материалды гана сатып алып, калганын ол жерде бир 40 000 сомдон ашык тактаны кайрадан биз ушул Жалал-Абадтан жардам беришип, жардам иретинде ушинтип жүктөп алып келип калдык туугандар, мынакей. Анан көбүңүздөр таң калып сурап атасыздар да. Туугандар, буйруса келип калдык мынакей. Ат арбытып Жалал-Абадтан Ордолу Ош жергесине келип калдык туугандар. Мына мен досум Азат деген досума дуа алып коюңуздар. Портери менен соляркасын эле минтип келип атат мынакей. Карагылачы. Машалла, машалла деп коюңуздар. Түнкү саат 11:01 болуптур. Ровно 11-де ушундай келип калдык сабылдап мынакей. Ойбой. Үй барган сайын сонун көркүнө чыгып атат го туугандар. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу эл жакшылары, Гутман кеч баарыңыздарга Ордолу Ош жергесинен кечки салам. Урматтуу туугандар, бизде кеч болобу, түн болобу, жаам болобу, жарык болобу, кыскасы аракет жана аракет жана аракет. Эмнеге дегенде жакында күз келе атат. Эртең жаан чачын башталган болсо эмне жерде жүдөйбүз туугандар. Ошого биз Ордолу Ош жергесине башталган муктаждар турак жай комплексте иш өтө кызуу. Мына азыр Жалал-Абадтан мына досумдун портерине дагы тактаны жүктөп алып 2,5 куба такта жүктөп алып келип калдык. Кубасы 27-28 миңден болгондо бул деген 70 000 сомдукка жакын мен такта жүктөп келдим туугандар. Эми мына жогору көргөзүп бериңизчи. Комплексинин үстүн караңызчы, эми сонун чыгып атат. Карагылачы туугандар. Өзүнчө кереметпи? Мен улам иш күндөн күнгө алдыга жылып, күндөн күнгө кооз, күндөн күнгө сонун болуп бараткан ишти көрүп алып, аябай сүйүнүп атам. Мына ушул жакында ушул заңгыраган заманбап хан сарай муктаждар комплекси, ак ниет аманат муктаждар комплекси кандай бактылуу инсандарга буйруйт экен деп мен ушунчалык баягы курсам болуп атам да. Урматтуу туугандар, бизде ушундай негизи. Биз ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду кайсы бир муктажга үй берген болсок, ушунчалык өзүбүз үйлүү болуп аткандай сүйүнөбүз. Алардын ак батасын алганда ушунчалык сүйүнөбүз. Мына ошол бакытка жетиш үчүн биз жылдар бою кызмат кылабыз, жылдар бою эмгек кылабыз. Анан бул жашоонун гана бакыты, негизги бакыт туугандар акыретте. Акыретке даярдык, чыныгы жашоого даярдык. Ар ким аргантип сөз менен кыйтып сүйлөп атпайбы медер? Ай, аттиң, кечиктиң, андай, мындай, же бул дүйнөнүн артынан кууп жүрөсүң. Урматтуу туугандар, биз дүйнөнү эмес, акыретти тургузуп жүрөбүз туугандар. Сөзү менен эмес, иш жүзүндө. Буга чейин биз 35 үй бүлөгө үй салган болсок, мына азыр бул жерге 5 үй бүлөгө үй салынат. Быйыл Кудайым насип кылса 40-чы үй бүлөгө ачкычтарды тапшырабыз. 35 буга чейин үй бүлөгө ачкычтарды тапшырсак, быйыл 36, 37, 38, 39, 40 үй бүлө. Мына, урматтуу туугандар, эмне деген бакыт? Эмне деген бакыт? Эми жакыныраак алып келсеңиз, могул такталарды ушул жерден көргөзүп коюңуз. Бизде азыр туугандар, менде такталы жетпей атканынан
такта эмнеге жетпей калды десеңиздер, мен кече күнү 30 стропиланын так 5оосун ушул Тимур агабыздын 5000 сом каражатына алынып, 25 стропиланы биз карызга жаздырып келгенбиз. 25 стропила. 30ду алып келгенбиз да, кыскасы 14кө 4,5дан. Анан биз бир туугандарыбыз негизинен 45 таштамай берди өткөндө. 4кө 12 болгон, аны деле стропилага иштетсе болот, бирок эми жакшыраак болсун деп биз ал 4кө 12 стропилаларды биз аркада санузел, топка, скалат, сарай аркада ошол таштамайына жана стропилалар, анан мунун ар бир стропиланын арасына 2 катар каары тартылат, билесиздер, стойка кетет. Мына ошолорго иштетейли деп, ал жерде бир примерно бир 70-80дей ушундай 12ге 4 болгон стропилалар бар, анын баарын ушундайга иштеттибиз. Анан бизде туугандар кече 30 стропилабыздын мынол биринчи кабатына жеткен болсо, араңдан экинчи кабатка бизде стропила жок болчу. Азыр мен дагы 10ун сатып келдим. 10 стропиланын 1000 сомдон 4,5 калыңдыгы. 1000 сомдон 10ду сатып келдик. Анан мен 10.000 сомдук чорный тахта, шлепка лай баскан астына иштетет эмеспи, азыр буга жетиптир, аркага жетпей калыптыр. Жарым кубадай жетпей калыптыр, аны 10.000 сомго сатып келдик. Ошондо биз 20.000 сомдук такта, анан аркада биз скалат сарайга бизге 2 стойка кергиле, темир стойка. Аны биз 3,5 сомго сатып алдык. Ошо менен 23.500 сомго материал алып сатып келдик. Бирок туугандар, могул портерде жалпысынан азыр бизде 70.000 сомдук материал келди. Буга чейин мына тактанын баары чечилди деп сүйүнүп турдук элек, бирок иш жүзүнө келгенде башкача кетет экен да. Эми муну карагачы, бардыгы карагай сасна менен ширилип калды туугандар. Бул жерде эптемей, бир баягындай эконом болуп, терек менен, жука жыгач менен боло берет. Шифрдын астына көрүнбөйт. Мунул мендеги жүрөк ал нерсеге жооп бербейт туугандар. Мен көрүп жүрөм көп жерлерде, мисалы кайрымдуулукка салып, муктаждарга үй салып берип, ушул эле мунул түштүктөбү, түндүктөбү салып берген үйлөрдү көргөм. Мунул таштамайды мен азыр алып келген стропиланы 14кө 4 стропиланы ол жакта таштамайга иштеткендерди көргөм мен. Стропиласына 10го 4 коюп койгондорун көргөм туугандар. Албетте эми тиники астында көрүнбөйт да, билинбейт. Эми бирөөнүн үйүн, бирөөнүн ишин кылганда өзүнкүндөй кылыш керек, өзүнкүнөн ашык кылыш керек да. Могул мендеги жүрөк ушундай туугандар. Бул эми баягы сөз менен эмес, иш жүзүндө мына көрүп атасыздар. Буну биз азыр баягы бекер берип атат да алып келген жокпуз. Алар деле 12ге 4-үн берип койгону тура көрөт. Мен ушул 14кө 4-тү тура көрүп, алардын бергенен сырткары, Жалал Абад Такта базар жааматынан берген сырткары биз буну сатып алдык туугандар. Бүгүн мен 23.000 сомдук материал сатып алсам, өткөндө мен так 40.000 сомдук материал алгам. Ушул жерге жалпысынан мен бүгүнкү күндө 60-65.000 сомдук материал сатып алган болсом, ал эми бүгүнкү күнгө чейин бул жерге жалпысынан 350.000 сомдук такта келди. 350.000 сомдук такта келди. 350.000 сом тактанын биз болгон 60.000 сомдук сатып алган болсок, ал эми 290.000 сомдук тактаны Жалал Абадтагы Такта базар жааматы бардыгын көтөрүп берди. Бардыгын жардам берди. Мына көрдүңүздөрбү? Сырттан, башкадан, мынул Оштон бир штук такта келген жок. Жолдон сурап атат, ошол Жалал Абадта Такта базарда сурап атат, эмнеге келгендер сурап атат, Ошто такта жок экен депчи. Эми жок болсо эмне кылам туугандар? Кайра кайталап атам. Мен эми бирөөнү бер деп мажбурлай албайм да, же бирөөнүн тамбашынан, чатырынан суруп келе албайм да туугандар. Ошол Жалал Абадтагылар мына аягына чейин бедер биз өзүбүз чыгабыз, келе бер дегенден бүгүн бардым, алып келдим. Ошол эми туугандар, Кудай буйрса бизде иш ушул. Эртең күндүзү дагы мен сиздерге бардыгын көргөзүп берем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул экран алдындагы реквизиттерге колдон келишинче колдоңуздар. Бүгүнкү күндө тура кече Атакул ажы келип кеткенден кийин кичине кыймылдады. Мына мен азыр 23.000 сом материалга бүгүн неме берген болсом, так 23.000 сом материалга сатып алган болсок, мына такта эмелерди. Мындан сырткары мен так усталарыбызга, усталарга 10.000 сом аванс өткөрдүм, нарк усталарга 6.000 сом аванс өткөрдүм. Ошо менен так 40.000 сомдой, 39-40.000 сом. Обед ашына бүгүн так уста көптүгүнөн бүгүн 5.000 сомдой каражат котордум, 45.000. Андан сырткары туугандар так портердин соляркасы бар. Ал эми мен кече дагы материал алып келгем. Сиздердин ушул салып аткан аманатыңыздарга ушул иштер болуп атат. Урматтуу туугандар, эми эртең лай басып бүчөт. Ушулардын каражатын таап даярдашыбыз керек туугандар. Ошол эми баарыңыздарга чоң рахмат. Аманчылыктарда көрүшкөнчө аракетти болушунча кыла берели. Мына жигиттер боюнча да мен эртең тартып берем да жүрсөңүз, нерде бир сонун сиздерге табышмак болсун. Биздин айрыкча бизден мындай
Мактайлы бербей анча кыргыздын уулдарына сын пикирди айтып кетейин туугандар. 30-дан ашсаң дагы бүгүн ата энеңдин көзүн карап же бир тууганыңдын көзүн карап мага тамак аш бер, мага ушундай бер, балам ачка калды, өзүмдө кийим жок, жана башка бензиним жок, тиги буй жумушум жок деп 30-дан ашкан кыргыздын уулдары жүрөсүздөр. Могул жерде мен эртең секин айтпай дебей келип тартам. 16 жаштан 20 жашка чейинки папандык мыкты жигиттер, атасы чоң уста экен, мына ушул жерде иштеп атышат. Үлгү ала турган жигиттер ушул жерде иштеп атат туугандар. Мен эртең жарыкта сиздер менен бөлүшөм. Колунан таланты төгүлгөн, өнөрү төгүлгөн ушундай мыкты жигиттер экен. Ушул жигиттерден баарыбыз, сиздер эле эмес, мен дагы баарыбыз үлгү алалы дейт элем. Кыбыраганга кырашат, аракет кылышыбыз керек. Жашоо күрөш. Бул жашоодо күрөшүш керек. Үй бүлө, ата эне, бир тууган үчүн күрөшүш керек туугандар. Анан акыретти сөзсүз унутпашыбыз керек. Ошол туугандар. Карагыла, могул такта эми ушинтип жатып турган болсо көрүнүп атабы? Аябай көрүп көрүнөт экен да. Мына өткөнкү келген стропилабыз бул биринчи кабатка иштетилсе, ал эми азыр келген стропилабыз болсо мына ушулар. Буларды буйруса мына эртең экинчи кабатка иштетебиз. Анан жана Бакты ажыбекебиз берген 12 үчтүк такта, буну как мауырлатка иштетебиз. Мына рейканы бергенин караңыздар. Сонун болгон рейкалар мына. Жакыныраак алып келип көргөзүңүзчү мына. 7ге 3 7ге 2,5 ушундай жакшы таптаза болгон бүт бар карагай сасына ушундай 6 метрлик такталар келип атат туугандар. Ошол эми могул үйдү дагы мындай көргөзсөңүз, баары карагай сасына менен ширелип, анан баса лай басылып, биринчи кабаты лай басылып калыптыр, экинчи кабаты жарымдап калыптыр. Эртең лайын басып бүтүп калса, бир бригада кетет, экинчи бригада чатырын толук жаап кетишет буюрса. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат, салам алейкум.